биздин урматтуу генералдын эмгеги көп да. Ошон үчүн китептин аталышы дагы «Железная справедливость, сжатая кулак» деген. Генералдын характерине жараша жазылды да бул. Бул китеп военный стилде жазылды да. Күрөшүп келип атат да. Токмок шаарына барып атат. Көп мекемелерди текшерип, эски зданияларды бузуп, жаңы тургузуп атат ордуна. Больницаларды курдуруп атат. Эми мен кандай десем, китеп жазганга бул адам инсан татыктуу да. Эми баштарынан көп кыйынчылыктар өттү го, ошол тууралуу жазылган да китепте. Ниет кандай жазылды? Тарыхта калсын деген да, кийинки келечектеги жаш муундар тарбия, мен дагы ушундай генералдай болгум келет, мен дагы ушундай таза иштейм, мен да өлкөм үчүн, жерим үчүн деп тарбия калсын деп өрнөк катары жазылган китеп да. Бул китептен эми бул келечектеги муундарга жазылган китеп. Кичинекей кезинден баштап окуган жеринде кайсы тармакта иштеген, ушу генерал болгуча ошол тууралуу жазылган биякта. Биздин убагында прокуратура жакшы иштебей калган, элдин үнүн укпай калган, больницаларга барсаң карашпайт, акчасы жок. Ошол тууралуу жазылган. Көп органдар тууралуу жазылган да биякта китеп. Ошого каршы күрөш элге жеңилдик бизге кылып берди да көп жерде. Канча тираж жана канча басылды? Мен просто 2 штук чыгардым да. 2 экземпляр. Экземпляр бар. Бул белек катары биздин урматтуу генералга.